Түз эфирде Кабарлайык программасы. Бүгүн биз мамлекеттик тил бул багыттагы акыркы өзгөрүүлөр, реформалар, жаңы талап жана эрежелер тууралуу кеңири маек курабыз. Студиябызда болсо конокто мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев агай. Каныбек Осмоналиевич, кош келипсиз. Ушунчалык убактыңызды бөлүп, күндүн ысыгында бизди суранчу четке какпай келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик тил дегенде акыркы убактарда маалымат каражаттарында аябай көп кабарларды окуп атабыз, билип атабыз. Бул мыйзамдын канчалык кыйын ишке ашып атканын биз жүрөгүбүз менен сезип атабыз да. Ушул боюнча бир кеңири маалымат алалы деп сизди чакырдык. Эми ошол мамлекеттик тил боюнча жаңы мыйзам азыр кабыл алуу стадиясы кайсы баскычка келди, качан күчүнө кирет, ал күчүнө киргенден кийин Кыргызстанда эмне өзгөрөт? Рахмат, чакырганыңыздарга. Туура айтасыз, чынында эле акыркы 2 жылда мамлекеттик тилдин айлан чекесинде абдан чоң мындай кызуу талкуулар болуп атат. Айрыкча акыркы жарым жылда деп койсок болот. Эми тарыхка кичине кайрыла турган болсок, 1989 жылы 23 сентябрда Советтер Союзунун акыркы жылдары деме? Ошол учурда эле биздин ошол кездеги депутаттарыбыз, аталарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз абдан чоң эрдик кылышкан. Алар СССРдин учурунда эле мамлекеттик тил деп кыргыз тилин кабыл алышкан. Эсиңиздерде болсо, мына жаш муундар сиздер билбей калдыңар, мына биз билебиз. Советтер Союзунун учурунда бир эле этнос болот. Совет эли деген. Анан орус тили ошол этностун тили болот деген идеология абдан күч алган. Элеми коммунизм деген сабакты окуш элебиз студенттер. Андан кийин баягы кезеги ар нерсенин өзүнүн кезеги келет экен да. Ошол 89-жылы кабыл алынгандан кийин мына 34 жыл болду. 34 жыл биздин расмий түрдө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил бул кыргыз тили. Башка маселе, кыргыз тили кандай абалда? 34 жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге ээ болду? Өзүнүн баягы канатын күйлөп, жайып кеңири учуп конуп, мындай жакшынакай жашап кете алдыбы? Мен кескин түрдө эле жок деп айтам да. Анткени көңүл бурулган жок. Бардыгы формалдуу түрдө болуп келди. Ал турсун конституциябызга ошол Аскар Акаевдин президенттик кезинде эле кандайдыр бир себептер менен аны деле айтсак болот. Биздин кыргыз тилин атаандаштырып, орус тилин конституциялык норма кылды дагы расмий тил деген макам берип койду. Анан ошондон анан ошол мыйзам ошол учурда эле жазылган да. Мисалы үчүн иш кагыздарын жүргүзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт деген. Ошол барды ошол мыйзамдын эмеси менен бүт ошол кетти. Натыйжада бири-бирине мындай бир атааңдашкан тилдер катары болуп калды дагы кыргыз тили өзүнүн позициясын жогото баштады да. Биздин азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир чоң кадамы ошол кыргыз тилинин беделин көтөрүш керек, макамын көтөрүш керек деген кайраттуу дем менен анан бизге тапшырма берген. Мен эле 1 жыл болду, 1 жыл 10 ай болду иштегениме. Өзү акыркы конституцияда мен конституциялык кеңешменин мүчөсү болчумун. Ошондо биз 13-беренени атайын киргизгенбиз конституцияга. Анда ооба кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ, орус тили расмий тил макамына ээ, бирок кыргыз тили жөнүндөгү мыйзам конституциялык макамында болуш керек. Конституциялык мыйзам болуш керек деп жазып койгонбуз да. Ошону аткаруу үчүн ошол биздин улуттук комиссия, айтмакчы улуттук комиссия мурда жөн эле мамлекеттик тил комиссиясы деп аталса, азыр мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясы деп атап Садыр Нуркожоев өзүнүн указы менен энциклопедияны, терминкомду, кыргыз тести, окуу маалымат борборунун бардыгын биздин комиссиянын алдына топтоп, анан күчтөндүрүп, өзүнүн алдына президентке караштуу деген статусту берген да. Анан ошо мыйзам жазылды, жазылыптыр мен келгенде, аны өткөрүү вазифасы мага түшүктөлдү. Бирок чын абдан кыйын болду. Биз октябрда расмий түрдө бердик жогорку кеңешке. Ага чейин эле бардык талап кылынган процедуралардан өткөн экен мыйзам долбоору. Элдик талкуу, парламенттик талкуу жана башка бардык нерсе өтүп, 15 министрликтердин колдоосун таап,
Өзі эреже ошондой да. Өтүп анан ошо эмеге киргиздик, жогорку кеңешке. Биринчи окуу 18 январда каралды. Биринчи окуунун баягы концепциясы каралды, абдан кызуу талкуу менен өттү. Анан кийин эле биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда регламентте жок эле нерсе болуп кетти. Дагы бир жолу парламенттик окуу уюштуруп жиберишти. Мейли дедик, ага дагы бардык. Мен мисалы үчүн 4 саат трибунада туруп суроолорго жооп бердим. Андан экинчи окуу абдан катуу болду. Аны кыргызстандықтардын 90% баары эле билет. Bir 4-5 saat karaldı, bolğun sorulardı bardым, berişti 60 kança deputat soru berişti. O şentip ikinci okudan öttü, anan Kuday jalgap 31 mayda 3. okudan öttü. Demek bizdin konstitusiyalyk mizam dolboru toluğu menen jogorku kеңештен öttü. Hem jogorku kеңештин төрагасы токтомго кол коюп, президентке киргизет. Президент bir айдын ичинде карайт. Dağa özün çeçimi kabul alады. Prezident kol koyar zaman mizam özünün küçüne girет dağın işley başlaydı. Bugün kavalı şunday. Mizam küçüne girgenden keyin Kırgızstanda Kırgız til bağıtı boyunca emneler özgöröt. Birinci кезекте men açıkla aytıp koyayım, bizdin şunday bir mentalitet var da bizde. Kırgız bolobу, orus bolobу, жалпы эле кыргызстандыктарда же бир жээгин айтабыз, же экинчи жээгин айтабыз да. Мен ачыгын айтып коеюн, бул жерде орус тилин баспылаткан, орус тилин кандайдыр бир артка тарткан эч кандай берене жок бул мыйзамда. Бул мыйзамда эң чоң жаңылык, мисалы үчүн 5-чи беренеде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө тийиш, милдеттүүлүгү көрсөтүлгөн. 10-чу беренеде иш кагаздар мамлекеттик органдарда менчигине карабай бардык эле ишканаларда мамлекеттик тилде түзүлөт. Анан мыйзам чегинде расмий жана башка тилдер колдонулат, которулат деген ушул эки күчтүү өзгөчөлүк бар. Анан кийин дагы бир сот органдары болобу, башка тармактар болобу, транспорт бар тармактарда мамлекеттик тилде оригинал болуп эсептелет. Мына менде колумда атайын алып келдим. Ошол 3-чү окууда өткөн редакциясы турат. Ушунун айла чекесинде абдан чоң дебат, дискуссиялар болду. Бирок өттү. Биз да көп багында эмеге бардык, макулдашууга бардык. Анча-мынча ченинде катуу жазылган жоболорду бир аз жумшарттык. Депутаттар өздөрү да сунуш беришти. Иши кылып, азыр менин колумда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам абдан толеранттуу, бардык тилдерге өзү мындай тең ата болгон варианты президентке жөнөтүлүп жатат. Биз маалымат каражаттарын окуп калып атабыз. Жанагы Москвада туруп ошол жактан үн каткандар чыгып атат. Кыргызстанда Бишкекте иштеген орус тилдүү мектептерге оор болот дегендер чыгып атат. Андан тышкары мына социалдык тармактарда ар кандай шылдың сыяктуу сөздөр айтылып атат, крокодил деген сыяктуу ушундай маскара сыяктуу сөздөр сиздин атыңызга түздөн түздө айтылып атпайбы? Бул жерде кыргыз тилинин макамын, статусун жогорулатуу менен орус тилге эч кандай кедергиси тийбейт деп айтып атасыз да. Анда эмне үчүн мынчалык тынчсызданып жатышат? Мындай да, 2000-жылы мамлекеттик тилге жарышып эле расмий тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзам дагы эле бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Бирок ошо мамлекеттик тилдин өзүнүн конституциялык статус дегени азыр артыкчылык кылып атат да. Эми өзүңүз карап көрүңүз. 34 жылдан бери 5 жыл берели убакыт мамлекеттик тилде кызматчыларга толук үйрөнсүн. Анан кийин 3 жыл берели деп, мен өзүм да депутат болгон кишимин. Мисалы үчүн 2012-жылы мен комитеттин башчысы болчумун. Билим берүү, илим, тил, саясат боюнча. Ошондо биз Актайын Токтом менен 1 жыл дегенбиз. Андан бери 12 жыл өттү. Мындай да, эгерде тилди
мамлекеттик тилди билип, мен муниципалдык мамлекеттик кызматта иштейм десе, 1 жыл 2 жылда үйрөнсө болот. Туурабы? Жазып, окуп, анын үстүнө орус классы бүткөн адам деле кыргыз тили окуп келе жатпайбы? Америкадан келип үйрөнүп атпайбы? Америкадан келип жарым жылда үйрөнүп атышат, ырдап атышат, ыр жазып атышат. 6 айда үйрөнүп атат. Эми комуз эрткендерин айтпай эле коеюн. Бул адамдын өзүнүн табияты ушундай болот экен да. Жалкоолук кылабыз, моюн толгойбуз. Анан да алсурсун ушундай нерсе жетип атпайбы? Келгиле бизге бекер үйрөткүлө бизди кыргыз тилин. Болбосо менин конституциялык укугум бузулат. Конституцияда расмий тил дагы кошо жазылып турат. Эйланайын. Эгерде сен колуңан келбесе, же моюн толгосоң, сен анда мамлекеттик же муниципалдык кызматка иштебей эле кой. Бизнеске бар. Башка жактарда иштесең болот. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде элементардык түрдө эле мамлекеттик тилди мындай бир сыйлабагандык болуп атат. Кыргыз элинин абасы жакшы, суусу жакшы, жери жакшы, мөмөчөмөсү жакшы, анын тили ушундай болуп калып атат да. Буну ачыгын айтып коюшубуз керек. Бул жерде катуу эле саясат жүргүзүшүбүз керек. Мен эмне үчүн мынтип күйүп айтып атам? Андай кылбасак, дагы канча жыл жүрөбүз? Кыргыз тили ушул экинчи тил катары болуп Кыргызстанда. Ошондуктан бул жерде эч кандай коркунучтуу эч нерсе жок. Аракет кылыш керек, тилди үйрөнүш керек. Сөзүңүзгө аралжы, кечирип коюңуз. Азыр мамлекеттик кызматкерлер ошол жанагы ак үй, көк үй деп атабызбы, ошол мыйзамдын өтүүсүнө бир катар буттоосуулар болду да. Ушунчалык кыйынбы кыргыз тилин өздөштүрүп кетүү? Эмне үчүн мынчалык жанагы башка бир мамлекеттин жараны, башка бир өлкөнүн эмеси кызматкерлери катары мындай бут тирип атышат да? Өздөштүрүп ушунча кыйынбы? Бул жерде бир топ саясат дагы бар. Аны айтпай койбосок болбойт. Айрыкча Россия менен мамилебиз бузулуп калат. Андай мындай деген шылтоо менен баягы жөн эле бир ширма болуп атат да, бетке таккан, парда болуп атат да. Ошондой. Эгерде биз андай кылып турган болсок, анда жакын арада кыргыз тилинен айрылып калабыз да. Мамлекеттик тил качан өнүгөт? Качан гана аны мындай колдонгонубузда өнүгөт да. Мен ошон сөз айтып атам. Бүгүн кыргыз тили мындай колдоого муктаж эмес. Кыргыз тили колдонууга муктаж болуп атат да. Биз аны колдонуп, аны жашартып, чыйралтып, болгондо иш кагаздары аркылуу, илимий эмгектер аркылуу, күндөлүк турмушубузда колдонсок, анда албетте кыргыз тили жашап кетет. Бирок бул бир эле мыйзам менен эле мондай катуу мыйзамды кабыл алып, кыргыз тилин өнүктүрүп кете албайбыз. Аны жакшы түшүнүп турасыз. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн заманбап технологияларды колдонушубуз керек. Мен өзүм мына физик математик катары өзүм ушул компьютерге жакынмын да. Көп мамлекеттер, анын ичинде биздин кошуналар, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан тил корпусун түзүшкөн, өздөрүнүн эне тилдик корпусун түзүшкөн, болгон тилдердин топтомун түзүшкөн. А биз Кыргызстан аны ойлоп да койбоппуз да. Мен бир эки цифраларды айтайын. Мисалы үчүн англис тилинин корпусу 4,5 миллиард сөздөн турат. Бүгүн орустар 2 миллиардга жеткиришти. Казактар 1 миллиардга жакындап бара жатышат азыр. 550 миллион деп атышат, дагы жылдан жылга өрчүп кетип атышат. Өзбектер, тажиктер, а бизде 2 миллион. Мына көрдүңүзбү? Ушул жерден эле билинип турат. Тилге көчөдө лозунг кылып алып бир кыйкырабыз, анан үйгө барганда балдар неберелерибиз менен орусча сүйлөшүп атабыз да. Койчу мен эми орус эле жазып коеюнчу, көнүп калыпмын деп атабыз да. Мына көрдүңүзбү? Кептин баардыгы Кыргызстандын башка улуттарында эмес, кыргыздардын өздөрүндө болуп атат да. Вот ошол үчүн көп тоскоолдуктар болду, туура баамдапсыз. Ошол администрациянын кызматкерлери, жогорку кеңештин аппараттын кызматкерлери, министрликтер айрыкча. Мен бир эки цифр айтайын сизге. Биз азыр абдан катуу текшерип жатабыз да. Мисалы үчүн экономика министрлиги 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча иш кагаздарынын үлүшү кыргыз тилинде 12% түзгөн да. 88% орус тилинде. Кириш кагаздары деле, чыгыш кагаздары деле. Былтыр 30 апрелде министрлер кабинети абдан жакшы токтом кабыл алган экен, протоколдук тапшырма болгон экен. 1 сентябрга чейин иш кагаздар мамлекеттик тилде өтүлсүн. 2023 жыл. 2022 жылы. 22 жылы. Мен 10 майда келдим, келип эле
Baştan көп нәрсе өттім, министр болдым, депутат болдым. Келіп эле бул реалдуу эмес экенин сездим да. 3 айда айланан 34 жылда өтпөгөн 3 айда кантип өтө коебуз? Бир эле протокол тапшырма менен. Деп ана мен бүт Кыргызстанды кыдырып чыктым. Министрликтерден баштап губернатор, айыл өкмөттөрүнө чейин. Болгондо 10-15 кишини алып алып. Натыйжада кеп эмне экен? Өзүбүздө экен да, айрыкча министрликтердин борбордук аппараты орусча жазат экен. Мисалы үчүн Алайкуга, Чаткалга, Токтогул районуна, Таласка. Анан кийин алар орусча келсе, биз орусча жооп беришибиз керек. Ал турсун кээ бирлери кыргызча жооп берсе, кайта телефон чалышат экен. Биз мындай жалпылаганга, жыйнактаганга кыйын болуп атат. Орусча жазып бергиле бизге. Мына көрдүңүзбү? Мамиле кандай болуп атат. Эми азыр могул мыйзам күчүнө кирсе, анта албай калышат да, туурабы? Андай кыла албай калышат. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Кыргыз тест деген ишканабыз бар биздин. Ал жерде мыйзам боюнча, токтом боюнча тесттен өтүшү керек. Муниципалдык жана мамлекеттик кызматта иштеш үчүн тесттен өтүш керек. 2017-жылы атайын өкмөт токтому болгон экен. Бул Кыргыз тест азыр абдан жакшы иштеп атат да. Ал жерде коррупция эмес, коррупциянын элементи да жок. Абдан катуу текшерүү. Болгондо да адам фактору жок ал жерде. 5 деңгээлде тест иштелип чыгылыптыр. Абдан жогорку деңгээлде. A1, A2, B1, B2, S1. Ошо токтомго ылайык 2021-жылдан баштап бардык мамлекеттик кызматкерлер B2 деңгээлинде тесттен өтүш керек да. Мен келип карасам, B2 деңгээлде тесттен өткөндөр абдан аз экен. S1 деңгээлинде андан да аз экен. Негизинен A1, A2. A1 деген эмне? Бир 100ге жакын кыргызча сөздү билген эле деңгээл да. Мисалы, чет мамлекеттен келсе, Пакистандан келсе, A1-ди тапшырса, ага жарашат. 2 күндөн кийин өтүп кетет. Ооба. Анан A2, анан B1. Ото ошентип тест тапшыргандан сертификат алат, сертификатын алып барып министрине берет. Министр аны берип токтомду карап деле койбой жумуш кылат. Чында талап кылыш керек болчу да. Бул дагы этап менен болгон экен. Мисалы үчүн 19-жылга чейин A2, 20-жылга чейин B1, 21-жылдан баштап B2-ни тапшыргандар гана өтөт деп. Калай ушул жерде бир суроо да кечиресиз. Азыр сиз жанагы мыйзамдык базалар деп атпайсызбы? Бар орус тилинде жиберилет экен депчи. Азыр бүт башкармалык министрликтердин баары ошондо, эгер бул мыйзам күчүнө киргенден кийин, жанагы талаптар баары киргенден кийин, анын астында иштегендердин баары орус тилдүү болуп атпайбы? Алар ал өзгөрүүгө даяр эмес да. Сиздер окутасыздарбы аны? Чакырып кандай кыласыздар? Жок, өзгөрүүгө даяр. Үйлөнүп кете алышабы? Жакшынакай эле билет экен. Моюн толгоостук кылып, баягы тоотпостук кылып жүрүшүптүр. Бир ачык мисал, кече жакында эле болду. Финансы министрлиги, каржы министрлиги 2002-жылдын жыйынтыгы боюнча 22% эле болгон экен кыргыз тили. Иш кагаздары. Мына январдан баштап министрлик ушунча жакшы иштеген экен, мен Бакетаевге абдан ыраазы болдум. Мына 6 айда билесизби канча пайызга көтөрүшүптүр? 84%га кыргыз тилинин үлүшүн. 84% финанс министрлигинде иштеп калды кыргыз тили. Ооба. Мыйзам кабыл алынганга чейин эле акылы бар кызматкер, келечегин ойлогон кызматкер, ал өзү баягындагы потенциалын көтөрүп билип атат, жазып атат. Өзү жаза албаса бирөөгө жаздырып атат. Анан үйрөнөт да ошентип. Мыйзам, мурун мыйзам, андай талап жок эле да мыйзамда. Азыр ошондой талап болуп атат да. Ошого кээ бирлеринин жаны чыгып, кээ бир айрыкча баягында бир башка көз караштагылар деп коелучу. Мени мына Осмонали этнофашист деп атат. Кече бир кызым Новосибирскке барып алып, эмне деп айтты? Крокодилдер деп айтты. Мейли бардыгына кайылбыз. Ошо тилибиз эле иштеп кетсе. Демек, бул мына процесс же болбосо муз ордунан жылды деп койсок болот. Бир жумада 2ден министрликти текшерүү эмес, семинар, тренинг өткөрө баштадым мен кийинки учурларда. 2 саат, 3 саат иш кагаздары момундай жазылат деп. Ушундай мындай бир жыштык менен иштеп атабыз да.
азыр биз жанагы бажыда иштеп жүргөн, башка кызматтарда иштеп жүргөн досторубуз, тааныштарыбыз бар да, алар чындыгында орус тилдүү балдар, кыздар, анан бизде дагы ушундай өзгөрүүлөр болуп атат, бир аз кыйналып атабыз деп атат да. Эми азыр сиздин мына иш алып барган азыркы процессиңизде жалпылап айтканда Кыргызстан боюнча министрликтердин ичинде канча пайызга орто эсеп менен ошол кыргыз тилге өтүп калды да? Мына жаңы жылдан бери мен ойлойм бир 30%-дан 50%-га чейин жеткирип атышат. Эми алдыңкы министрликтерде бар, билим берүү министрлиги, маданият министрлиги, эң алдыда маданият министрлиги. Мен буларга абдан ыраазы болуп атам. Бирок ошондой болгон күндө дагы бүрсү күнү 16-июнь күнү маданият министрлиги менен иштейбиз. Бир күн кечке. 2 саат баягы абалды айтабыз. Министр өзі доклад жасайды, мен доклад жасайм, Кыргыз тесттин директор доклад жасайды. Түштөн кийин 3 саат семинар окутуу ишин кылабыз, тренинг жасайбыз. Бул бир. Көп эмелер алтын ведомстволор менен соцфонд. Өткөндө көрдүк 12% негизинен. Анан булардын башкармалыктары бар да, ар бир областта, райондордо соцфонд. Аларга да булар орусча жөнөтүшөт. Булардын бир шылтоосу моңдай болуп атат да. Кече эме келип кетти, орун басары. Абдан жакшы сүйлөштүк. Кыргызстандан Россияга көчүп кеткен, анан ар жактан пенсияга чыккандардан бизге орусча келип атат дейт. Биз аларга албетте орус тилинде беребиз. Мен айтып атам. Ооба, туура, орус тилинде бергиле. Бирок кыргызча текстти кошуп койгула жанына. Сезсин. Окуйбу, окубайбы? Ошондой бир стереотиптен чыгышыбыз керек болуп атат да. Антпесе кандай болот? Мен Эстонияда 8 жыл жашап, кандидаттык диссертация коргоп, анан докторскую бүтүрүп келгенмин. 1 жылда мен эстон тилин үйрөнүүгө аргасыз болгом, 80-жылдары. Анткени алар абдан катуу талаптарды коюшчу. Мен мисалы үчүн илимий макала жазып атканда, биринчи эстончо abstraction эмени жазышым керек болот. Мындай бир кириш сөзүн жазышым керек да, түшүндүрмө. Вот ошондой тартипти СССРдин учурунда эле мисалы үчүн Кавказ элдери койчу, Өзбекстанда да ошондой болчу. Ошол процесс туура экендигин мына биз эми сезип атабыз да. Ошону биз азыр мына жумшак формасында жасап атабыз азыр дагычы. Мисалы үчүн Казакстанда мына казак досторубуз, казак туугандарыбыз былтыр 22-жылдын 1-сентябрынан баштап бардык мектептерин орус мектеп болобу, казак мектеп болобу, 1-класстан 4-класска чейин казак тилинде окутуп атышат. Орусчаны алып салды. Казак тилинде, математиканы да казак тилинде окуйт, тарыхты да казак тилинде окуйт. Анан 4-класстан баштап анан каалаган тилде, ошондо дагы эки эле тилде окутушат алар. Мектеп бар, казак тилинде, анан орус тилинде. А биз Кыргызстанда мыйзам боюнча 4 тилде окутабыз да. 4 тилде мектеп бар да бизде. Кыргыз, орус, өзбек, тажик. Агай, ушул жерден мыйзам деп жатабыз, бирок ошол бизден негизги мыйзамды жазган жогорку кеңеште мыйзамдар орусча жазылып, андан кийин Google которма менен которулуп мындай ашмалтай чыгып калып атпайбы? Жогорку кеңешти текшерип атасыздарбы азыр? Жогорку кеңештин жанагы мыйзам жазуу базасында канча пайыз өзгөрүү болду? Жогорку кеңешке колубуз жете элек. Биз өзүбүздүн мыйзамыбыз менен алек болуп аттык. Айтмакчы, биз мыйзамды кыргыз тилинде жаздык. Албетте кыргыз мамлекет тили болгондон кыргыз тилинде жаздык. Азыркы эмедагы конституциядагы биринчи кыргыз тилинде жазылды. Биринчи жолу 32 жылдан бери биринчи жолу кыргыз тилинде жазылды. Эми албетте жетишпеген жактары көп. Кээде калька кылып орус тилинен которуп да алып келип аткандар болду. Биз 100 киши иштедик да конституциялык кеңешмеде. Жогорку кеңеште аппаратында деле кээ бир депутаттарда деле дагы эле болсо орус тилинде жазуу басымдуулук кылат. Аны биз билип эле турабыз. Буюрса мыйзам күчүнө кирип калган болсо, жогорку кеңештин өзүнүн аппаратын андан кийин биз дагы суранабыз депутаттардан, тесттен өтүңүздөр деп. Мисалы үчүн мен өзүм жан келгенде бир айдан тесттен өттүм. Мен өзүм физикмин. Сыбир алдым мен. Сыбир деген бул эң жогорку эме. Мен бала кезден эле ыр жазып, аңгеме жазып, өзүм физик, математик болгон ошону ошону мага пайдасы тийди. Кыргыз мектебин бүткөнмүн. Орусча кандидаттык диссертация жаздык, доктордук диссертация жаздык, Советтер Союзунун учурунда жазганбыз. Анча-мынча англис тилин түшүнөбүз дегендей. Канча тилди көп билсең ошончо жакшы да. Бирок кыргыз тилин каерде өнүктүрөбүз? Кытайга барып, Өзбекстанга барып өнүктүрбөйбүз, ушул жерде өнүктүрөбүз да. Кептин баары ушунда болуп атат да.
агай, бул жерде ошол жанагы каршы чыккандар, кабыл алгысы келбегендер ошол кыргыз тили боюнча же мамлекеттик тил боюнча жаңы мыйзамдын миссиясы менен максатын түшүнгүсү келбегендер же түшүнбөй жаткандар да ошону айтып берсеңиз, бул мыйзамдын миссиясы эмне экенин аудиторияга кеңири жетиш үчүнчү. Римдиктер бир 2000 жыл мурун эле закон суров, но он закон деген эмени киргизишкен да, туурабы? Ошондой эле принцип менен жашайбыз биз деле эми. Башка айла жок. Мыйзам кабыл алындыбы? Демек мыйзамдын талабына жооп беришиң керек. Болосо ордуңду бошот. Сенин ордуңа кыргызча, орусча жарыш жазган адам келиш керек. Сен ордуңду бошот дагы оку. Анан кийин кайта келип да конкурска катышасың. Андан башка кандай тартип болушу мүмкүн? Мен аудиторияга ушундой ачык айткым келип атат. Андай кылбасак болбойт. Россияда орусча жазат, Казакстанда казакча жазат, Өзбекстанда өзбекче жазат, а Кыргызстанда кыргызча жазыш керекпи? Же биз эмне кандайдыр бир акылы кем, же кандайдыр бир башка бир сорттогу адамдарбызбы? Ушул жерден бир нерсени белгилегим келип атат. Биз башка өлкөлөргө барып турабыз, жумуштар менен барып турабыз. Кайсы өлкөгө самолеттон түшкөндө эле ошол өлкөнүн өзүнүн атмосферасы байкалат да. Ал ошол көчөдө көргөн баннерлерде жазылган жарнамалар, Бажырайда өзлөрүнүн тилинде жазылган лозунгдар менен атмосфера көрүнүп турат. Бизге түшсөң, Москванын бир бурчуна түшкөндөй сезилет да, шаардын жанагы атмосферасын өзгөртөсүзбү кыргыз тили багыты боюнча? Эркиндик деселе, биз эркиндик деп айтып баратып анан эң баштыкка өтүп кеткенбиз да. Мыйзам боюнча эме жарнамаларды, ошо сиз айткан баннерлерди жаздыруу, кабыл алуу, аларды көзөмөлдөө иши жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына берилген. Биздин анда укугубуз жок комиссиянын. Менин колумда 18 киши иштейт болгону. Биз алар менен азыр маселени катуу коюп атабыз. Койсок алар айтат, бузуулар жөнүндөгү мыйзамда, мурунку мыйзамда дейт, ошол туура эмес жазган, орусча жазган, англисче башка жазгандарга биз айып пул салат болчубуз дейт. Ошону 21-жылы инвентаризация деген шылтоо менен 20-жылы ошону алдырып коюшуптур. Баягы мыйзамдачы айып пул салат деген. Демек атайлап максаттуу түрдө иш кылган күчтөр бар экен да бизде. Азыр ошону кайтадан киргизишти. Муну 3-окууда кече кабыл алынды. Бул дагычы. Бул жерде катуу тартип болмоюнча биздин Бишкек же Кыргыз шаары эмес, же Кытай шаары эмес, же Ош шаары эмес, кандайдыр бир баягындай бир винегрет шаар болуп калып атпайбы? Бир эле Бишкек эмес, Чүй зонасы, Ош, кийинки учурларда араб тилинде жазылгандар абдан көп болуп атат. Бул эмнени билдирет? Бул биздин улуттук идеологиянын жок экендигин билдирет. Агай, ушул жерден бир так суроо берип кетейин. Ошол мыйзам кабыл алынса, мамлекеттик тил боюнча мыйзам кабыл алынса, жанагы жарнамадагы жанагы эң башкы сөздөр Бажырайда кыргыз тили менен жазылып, андан кийин башкасы майда тил менен жазылабы, кандай болот? Кандай бөлөсү? Атайын мыйзамдын бир беренеси бар. Мен азыр канчанчы экенин эсиме чыгып калды. Эме кылыш керек, буюрса кол коюлса, ар бир айтмакчы, ар бир беренен аткарыш боюнча биз жобо иштеп чыгабыз. Буюрса президент кол койгондон кийин. Ошондо баягы бренд, мисалы үчүн фирманын ошо дүкөндүн аталышы жазылат. Үстүнө дүкөн деп сол жагына чоң Бажырайып кыргызча жазылат. Андан кийин дүкөндүн аталышы, анан астына оң жагына кичинекей тамга менен орусча жазылат. Эгер кааласа. Каалабаса кыргызча жазылган боюнча эле калат. Bundan чыгуунун эң сонун жолун татар туугандар ойлоп табыштыр. Мына Google карта дегенге кирсеңиз, мына азыр интервьюдан кийин алар ушундай мыйзам кабыл алышыптыр, Россиянын составында туруп. Жарнамалар биринчи этажга жазылбайт, биринчи кабатка. Ал